Ата тек эмнени кечирбейт. Ооба, бул тема азыркы учурда өтө глобалдуу темалардын бири. Ата тек бизден эмнени кечирбейт. Ата тектен биз эмнени мурастап алганбыз, эмнени мураскери болушубуз керек деген тема бизде бул өлбөс, өчпөс, өмүр бою айтыла турган тема. Бул теманы биз ушул көйгөйүмдүн ачкычынан тышкары дагы менин курстарымда ата тек мурасы деген дагы темада курсум бар. Ошол жакта дагы айтып жүрөбүз. Бул ата тек кечирбей турган нерселер эмнелер дегенде бизде жети ата, жети эне тектерибиздин баарын билгенге аракет кылып жүрөбүз. Азыркы учурларда биз өзүбүз каяктан келгенбиз, кыргыз деген ким болгон, менин ата тегим ким болгон, мен ата жагым ким, эне жагым ким деген суроолорду азыр ар бирибиз берип келе жатабыз. Ар бирибиз кызыктарбыз, өзүбүздү тапканга аракет кылып жатабыз азыр. Мурда биз ата энени күнөөлөгөнгө аябай оңой болчу да бизгечи. Менин атам антип коюптур да, ана менин апам мынтип коюптур да деп оңой сүйлөчүбүз. Азыр болсо биз түшүнүп калдык. Ошол эле атабыздын, ошол эле апабыздын ошол убакта мындай билими жок болгон. Азыркыдай психология өнүккөн эмес ал жааттарда, ал убактарда. Азыр болсо психологиянын өнүккөн убагында биз илим билимге жеттик. Техника өнүктү. Ушундай маалда биз баардыгын түшүнгөн маалда биз ата тегибизди урматтай турган, барктай турган абалга келдик. Азыркы учурда биз баардыгыбыз түшүнүп калдык. Ата тектен биз мураскер экенибизди. Биз эмнени мурастайбыз? Мисалы үчүн элементарный нерседен баштасак, биз мурастай турган нерсе өтө көп, бирок ошолордун баягы үйдөн эле баштайлык, биздин үйүбүз деп коелук. Биздин ар бирибиздин үйүбүздөн ата текке бизге мурас кала турган эмне деген сөзгө келгенде, атадан эркек уулга, көбүнчө кичүү уулга ошол үй калган. Өзгөчө эркек балага берилген. Мисалы үчүн атадан эч качан кыз балага мураскер кылып калтырган эмес. Анан ошол ата бабадан бери келаткан очокту ошол кичүү уул ээлеп келген. Эми азыр кичүү болобу, улуу болобу, негизи эми ошол үйдөн ылайыкташып, кайсыл бала айылда жашай турган болсо, же болбосо кайсыл бала ошол үйгө ыктуу болсо, ошону алып калып жатышпайбы? Же болбосо ал мүмкүн ошол үй бүлөнүн жалгыз эркек баласыдыр. Андан башка кала турган киши жок, ошол калат дегендейчи. Албетте эркек бала болсо сөзсүз эркек балага калышы керек экен. Эмне үчүн дегенде биздин ата салты деген бар. Биздин ата тектин өзүнүн мурасы деген бар. Бузбай турган, аттап кете албай турган закондору бар. Мисалы үчүн ошол эркек бала ошол үйдү ээлеп калса, атанын очогун чоң үй деп коебуз, Ал үй мындай сыртынан караганда кичинекей үй болушу мүмкүн, бирок атанын үйүн ээлеп калган бул чоң үй деп айтылат. Чоң үйдү ээлеп калган балада жоопкерчилиги да чоң болот. Анткени ал үйдөн чыккан кыз кыркын деген бар, небере чөбүрө деген бар, тууган урук деген бар. Ошолордун баары келип, ошол жерде Куран окутулат, ошол жерде тойлор өтүлөт, ошол жерде чогулуштар болот. Мына ошонун баарына чыдаган уул болуш керек. Ошонун баарын көтөрө алган, уюштура алган уул болуш керек деп коебуз. Мүмкүн болушунча биз ошол уулдарыбызды ошого даярдашыбыз керек. Ушул сенин үйүң деп кичинекей кезинен баштап айтып жүрөбүз го. Кээ бирде биз балдарыбыз жаңы төрөлгөн 5-6 жаш кезинде эле айта беребиз. Ушул сенин үйүң десең, ал бала таң калат да. Мен ушунча чоң үйдү эмне кылам депчи. Ал балдар түшүнбөйт. А бирок ал балага сен ушул үйдүн ээсисиң дегенде, баягы ошол недвижимосттин ээси катары гана эмес, сенде ушундай чоң жоопкерчилик бар. Сенде биздин ата тектен калган мурас бар. Ошол ата тектен калган салт санааны, ошолордун баарын өстүрүп, өнүктүрүп, кийинки урпактарга өткөрүп бере турган вазипаны сага тапшырабыз дегенди түшүндүрүшүбүз керек. Эртеңки күнү ушу кыз кыркындын баары сенин үйүңө келет. Ушу жерге келгенде жылуу чайын берип, ыйлатпай кетирип тур дегенди түшүндүрүшүбүз керек. Эгерде эркек баласы туруп, кыз баласына берип кеткенде, ушул жерден мына башталат экен карма деген. Ушул жерден көп учурда мындай закон бузуучулук болот экен. Закон десе бул мамлекеттик закон эмес. Бул өзүбүздүн эле
тектик закон деп коет. Ата тектен келаткан закондор бар. Өзүнүн бир бузулбай турган закондору бар. Сен ал баланы жактырасыңбы, жактырбайсыңбы, бирок ал сенин тукумуң да. Биздин 5 манжабыздын бирөөнү кесип сала албайбыз да. Бул жакшы эмес, бул жаман, жакпай калды депчи. Уй мурдун сасык деп кесип салбайт дейт го. Анын сыңарындай биздин 7 атадан бери келаткан бир туугандарыбыздын бардыгы эч бирин биз кесип сала албайбыз. Бул мага жагат, бул мага жакпайт, бул ичет, бул көп аял алган, же болбосо бул киши жаман сөгүнчөк киши деген сыяктуу кылып биз бөлүп сала албайт экенбиз. Анткени алардын да канында сенин каның дагы жүрүп турат. Сенин каныңда алардын каны жүрүп турат. Бул тангыс нерсе. ДНКда бардыгыбыз бир тууган экендигибиз канчанча ата болсок дагы чыгат, билинип турат. Демек, биз эркектерден тараган балдарды аялдык кылып, баягы ачкөздүккө салбастан, аялдар кичине кээде бир мындай пендечилик кылып коюшубуз да мүмкүн да, аялдар, кыздарыбызга жакын болобуз да, туурабы? Аял заты ачык эле айтыш керек. Кыздарына жакын болот. Тиги келиним жакпайт мага, мен ошо келиниме бул тамды бербейм деши мүмкүн, Мен андан көрө кызыма берип кетем деши мүмкүн. Бирок апалар, энелер, биз дагы энебиз, биз дагы тайенебиз, биз дагы чоң энебиз дегендей, биз ушул нерсени эсибизге алышыбыз керек экен. Биз бүгүн келинибиз менен тил табыша албай калып, ошол мураскер катары калтырбай, жээнди калтырып кете турган болсок, эртеңки күнү келечектеги урпак бизди пистолет менен эмес, замбирек менен атат экен. Элестетип көрүңүздөр. Ушунун кармасы эң жаман карма экен. Эгерде тукумуңду курут кылып салбайын, ушу Баландаевдерден тараган укум-тукум өссүн, өнсүн, дагы мындан да кетсин, дагы канча 15 поколение, 20 поколениега чейин үзүлбөсүн деле бул тукум дей турган болсок биз энелер, анда биз ушул жаатында эч качан туура эмес ишке барбайлык деп айтат элем энелерге. Себеби мен бул ата тек мурасы жөнүндөгү теманы көптөн бери изилдеп келе жатам. Бул жаатта кыргыз менен казак өзгөчө маани беребиз, бирок дүйнөлүк маданиятта деле, дүйнөлүк адабиятта деле ушул жаатта көпчүлүк эркек баланы тукумлоочу деп эсептейт экен. А биз казак-кыргыз тектүү элбиз. Биз кыркыбыздан тараган тарыхы кенен мындан 14 кылымды башыбыздан өткөрүп койгон элбиз. Эми ошондуктан биз өзүбүздүн ата салтыбызды, кыргыз экенибизди унутпай, өзүбүздүн пендечилигибизди артка ташташыбыз керек экен. Өзгөчө аял заты. Биз аял заты кичине мутите тийгенин жакшы көрөбүз. Тиги келин жакпай калды, буга бере калам. Бул жакпай калды, тиге бере калам деген болбойт экен. Ал биздин субъективдүүлүгүбүз эле. Ал экөөбүздүн ортобуздагы бир эки адамдын ортосундагы келишпестик менен биз тарыхты чийип сала албайбыз. Биз эки аялдын ортосундагы келишпестик менен биз тукумду, уланып келаткан укум-тукумду үзүп сала албайбыз. Ошондуктан ушул ата тектен келаткан мураскерди туура тандап, туура өткөрүп берүүнү ар бирибиз ата тектин каарына калбай, ата тек кечирбей турган каарга калбастан биз тууралап кетишибиз керек экен. Мына ушуга окшогон көптөгөн закондорду, бул акыйкат закондору, бул акыйкат илимдер, бул ааламдын закондору. Муну биз кечээ жакында же мен бүгүн ойлоп таба калган жокмун да. Муну биз ата-бабабыз илгертен бери келаткан. Сөзсүз эркек бала ошол үйдө элеп калган, башынан бери ушул келатат. Мисалы үчүн ар бирибиздин баарыбыз кыздарыбыз, төркүнгө барганда Баландай байкемдин баласы дейбиз. Ал бала сага жагышы да мүмкүн, жакпашы да мүмкүн, аялы вообще жакпашы мүмкүн да. Бирок эмне кыласың? Алардан чыккан балдар жагат. Анткени алар сенин бир туугандарың да. Алар сенин атаңдын, чоң атаңдын атын чыгаруучулар, улоочулар да. А сен кыз экенсиң, айла жок. Кыздын барар жери күйөө экен, барган жердин желегин көтөрөт экен, барган жердин укумун, тукумун улайт экен, башка элдин. Ошо менен кыз бала
өзүнүн ордун туура табышы керек экен. Бул Ататек темасы жөнүндө, Ататек мурасы жөнүндө дагы далай эфирлерди мен сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Бирок азыр бүгүнкү күндө биз ушул менин өзүмдүн ушу сандык психологиянын негизинде жазылган курстарымдын эң эле башаты, алфавити деп да койсом болот, ошолордун эң башаты көйгөйүмдүн ачкычы болуп саналат. Эгерде сиздер мени менен бирге болгуңуздар келсе, менин курстарымда дагы тереңдетип окуңуздар келсе, албетте биринчи көйгөйүмдүн ачкычы курсуна чакырам. Ушул жактан баштасаңыздар, андан кийин мен сиздер менен чогуу болом. Албетте бул сиздердин каалооңуздар. Албетте сиздер менен сандар дүйнөсүнө саякатты дагы эле улантмакчыбыз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең туштардын арасында мен дайыма таарынчакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан көпчүлүктүн суроосу боюнча көйгөйүмдүн ачкычы аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар.